Кто спровоцировал как? Учурда Кыргызстандын 47 калысы жана 8 инструктору Түркиянын Анталия шаарында окуу машыгуу жыйынын өткөрүп жатышат. Кыргыз футбол биримдиги тарабынан уюштурулган бул иш-чара 5 февралда башталган жана ал 15 күнгө созулат. Калыстар ал жакта теориялык, практикалык жана физикалык даярдыктардан өтүп жатышат. В этом году мы Быйылкы жылы машыгуу жыйында калыстардын санын көбөйттүк. Анткени быйыл премьер-лигада клубтардын саны көбөйдү. Аларды тандоодон өткөрүп бул жыйынга чакырдык. Биз үчүн жумуш дагы көбөйдү. Андыктан бизге артылган жоопкерчиликти сезип турабыз. мы это чувствуем в этом году. Бул жыйындын максаты эл аралык тажрыйбага ээ болуу жана КФБнын калыстарынын кесипкөйлүгүн арттырып, быйылкы сезонго даярдоо. Аны менен бирге бул ирет VAR системасына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Быйыл өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан чемпионаты 60% VAR менен колдонулат. Ошондуктан азыр биз ушу окуу машыгуу жыйынына VAR системасын кошконбуз. Ошо боюнча биздин калыстарыбыз даярданып жатат. Анткени 15тен ашкан калыстын лицензиясы бар, VAR лицензиясы. Бул окуу машыгууда күнүнө 4-5 оюн калысты кылабыз. Россиянын, Казакстандын, Белоруссиянын, Украинанын премьер-лигасынын оюндарын калыс кылабыз. Ошо менен бирге биз VAR системасын колдонуп, өзүбүздүн тажрыйбабызды көтөрүп атабыз. Калыстар болсо учурда жакшы даярдыктан өтүп жатышкандыктарын, окуу машыгуу программасы кызыктуу жана пайдалуу болуп, ошол эле учурда түзүлгөн шартта мыкты экенине токтолушту. Быйылкы сезонго даярдык жакшы. Өзүбүздүн Кыргызстан чемпионатта билесиңер 14 команда катышып жатат. Ошонун 8 командасы Турцияда сбор өтүп жатат. Алар мындан ким калбай биздин Кыргызстан калыстары дагы деңгээл көтөрүп, ошо чемпионатка даярданып жатабыз. Быйылкы сезондо дагы АФКда дагы оюндар көп. Кудай буюрса биздин Кыргызстандын FIFA калыстары АФКнын да оюндарын тейлейт. Бул сбор эң жакшы деңгээлде өтүп жатат. Окуу машыгуу жыйында FIFA VAR боюнча адиси Цейлин Владислав Григорьевич практика түрүндө бөлүшүп жатат. Былтыркыга караганда быйыл окуу машыгуусунун практика жагына көңүл көбүрөөк бөлүнүп атат. Былтыркыга караганда оюндар, быйылкы оюндардын мыкты деңгээлдеги оюндар сүзүп атабыз. Мындайча айтканда, жогорку деңгээлдеги оюндар сүзүп атабыз. Былтыркыга караганда быйыл эң жакшы болуп атат жылга караганда. Физподготовкасы жакшы. Бардык жагынан быйыл жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бул жаткан жатаканабыз бардынан эле жакшы болуп жатат. Ал эми Бахадыр Кочкоров биздин калыстардын деңгээли, потенциалы тууралуу кеп кылып, кыргызстандык калыстарды дүйнө чемпионатына даярдоо планы менен да бөлүштү. Наша цель, задача была бригадный вариант. Чтобы не один... Биз дүйнө чемпионаттарына бирден калыс эмес, кыргызстандык бригада калыстар барганына максат кылуудабыз. Бригада дегени бул башкы калыс жана 2 жардамчы калыстар, ошондой эле VAR калыстары. Кыздарыбыз дүйнө чемпионатында калыстык кылышты. Эми 2026 жылы дүйнө чемпионатына бригада болуп баруусуна аракет кылабыз. VAR боюнча өткөн жылы калыстарыбыз лицензиядан өтүштү. Эми 2025 жыл биз үчүн дагы кызыктуу жана маанилүү болот. Биздин калыстар өлкө чемпионатында жана эл аралык мелдештерде өздөрүн көрсөтүшү керек. Этими турнирами они должны себя показать. Ошентип калыстар 20 февралда окуу машыгуу жыйынын соңуна чыгарышат жана мыкты формада жаңы сезонду баштаганга даяр болуп келишет. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргыз Республикасынын суперкубогу Абдышата менен Мурас Юнайтеддин ортосунда 1 мартта орун алат. Ал эми Кыргыз премьер-лигасы 4 мартта старт алмакчы.